Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Мен бүгүн Ош шаарына келдим. Кече болсо Жалал Абадта болдум. Жанагы Барпа айылындагы Жони парктан тартылган видеону кече ызы чуудан кийин чыгарам деп эсимден чыгып кетиптир, нерв болуп атып. Анан бүгүн чыгардым, жарыяладым. Анан Жалал Абадтан да көп жазып атышат. Жол кайрылды дегеле, маселебиз бар эле дегендер абдан көп. Анан бүгүн Ош шаарына келдим. Эмне үчүн мен түштүктү кыдырып жүрөм? Кандай кызыкчылык бар? Ким жиберди же ким чакырды деген суроолор абдан көп болуп атат. Кече Ташиевдин үйүн, тиги жээнин үйүнүн тартып атсам, Казыбек Ташиев келип телефонумду жулап ызы чуу болуп, анан ошол жерден айтып атпайбы, сени ким жиберди депчи. Мени ким жиберди? Мени ушул Ташиев темасын козгоп көтөргөндөн бери канчалаган ондогон, жүздөгөн кайрылуулар, каттар жазылып атты. Түштүктөн аябай көп келди да, бизди эзип салды, тебелеп салды, камап атат, соттоп атат, жерибизди тартып алды, мүлкүбүздү тартып алды, криминал менен байланышың бар деп штраф салып атат. Кыскасы, көптөгөн укук бузуулар, толгон токой ошондой бир нааразы болгон пикирлер, анан бул жака келесиңерби, кантип жеткирсек болот дегенден, анан ошол карапайым адамдар көп чакыра бергендиктен анан келдим. Анан кээбилер айтат да, бийлик жиберип депчи. Эгерде мени бийлик жибергенде, кече ошол жана Камчыбек Ташиевдин иниси мен жаныма да жолой албайт болчу. Жада калса ошо колумдагы телефонумду ала албай, ошо менен ызылдашып, ошол жерде жулкулдашып, ошол жерде турдум да. Абым жетпей койду. Болуша турган киши жок, жалгыз жүргөм. Анан кийин кечинде Жалал Абад УВДсынан байланышып, ушундай келерде бир маалымат берип койсоңор жакшы болмок, анткени коопсуздугуңар маанилүү тийбу деген сөздөр болду. Мен айттым, эми тарттым, жолукчу адамдар менен жолуктум, көрчү жерлердин баардыгын көрдүм. Анан эгер дагы бир необходимость болсо байланышабыз деп ошентип, анан Ошко чыгып келе бердим. Ошондой карапайым адамдар, тонолгон карапайым адамдар деген мен ишкерлер, карапайым ишкерлер, өзүнүн мээнети менен тиги бизнес кылгандар, же болбосо кандайдыр бир илгери баардыгы Советтер Союзунун убагында баардыгы мамлекеттин менчиги болгон да. Рестораны да, кафеси дагы, автовокзалы дагы, базары да баардыгы мамлекеттик болгон. Анан менчиктештирүү саясаты жүргөн. Анан ошол менчиктештирүү саясатынын алкагында аукциондор жүргүзүлгөн. Анан ошондо адамдар, акчасы барлар ыктыярдуу ушундай бир жерлерди, мүлктөрдү сатып алган. Айрымдар жерлерде коррупциялык иштер жүргөн. Тааныш билиш аркылуу менчиктештирип алган учурлар болгон. Бирок бир добропорядочный ошол акчасын таап, кредит алып мамлекеттен, анан ошону сатып алып, иштетип, ишкерлик кылган орто катмар, карапайым байлар жана башкалар көп болгон. Анан ошол адамдар, карапайым ишкерлер, бул орто жана чакан бизнестегилер, булар деген мамлекеттеги экономиканын негизги кыймылдаткыч күчү болуп эсептелет. Бизнесмендер мамлекеттин экономикасынын кыймылдаткыч күчү болуп эсептелет. Анан чалам, биякта эме кесиптештер көрүшүп калдык. Анан эгерде ошол жанагы карапайым элге иш берип аткан, иш орундарын түзүп аткан, майда чүйдө ишкерлерди тоносо, кустурса, алардын болгон мыдырын тартып алса, алар жакырданат. Ал барып экономикага сөзсүз таасирин тийгизет. Андан кийин инвестиция салып аткандар инвестициясын алып алып качат. Же болбосо айтат, бул жакта Токторбаев деген аракет бар экен, Ташиев деген аракет бар экен, барсаң тонуп алып коет экен деп, анан баары катышат.
Таймурас деген лекет бар экен деп туруп катышат да. Ошондуктан ошондой болбош үчүн мамлекетте мыйзам деген бар да. Мисалы бир туура эмес менчиктештирилген объектилер көп. Аларды мамлекетке алса болот. Бирок анын өзүнүн мыйзамдык жол-жобосу бар. Мисалы премьер-министр болуп туруп, мамлекеттин бир топ мүлктөрүн менчиктештирип алган Жумалиевдин мүлктөрүн алса болот. Бирок анын мыйзамдуу өзүнүн бир жол-жобосу бар да. Тартып алуунун өзүнүн мыйзамдуу жол-жобосу бар. Ошол процедураларды сактап, соттун чечими менен негиздеп, документациянын баардыгын көтөрүп чыгып, далилдеп, анан кийин тартып алса болот. Кылмышкерди дагы керек болсо өлүм жазасына кетип аткан кылмышкерди дагы күнөөсүн мойнуна илип туруп, сен мындай кылмыш кылгансың, ошон үчүн сен өлүм жазасына татыктуусуң деп туруп, анан кийин далилдеп туруп, анан камап соттоп, ошондой өкүм чыгарса дагы ал адам айласы макул болот. Анткени факты деген өжөр нерсе. Бирок андай нерсе болбоптур. Мен силерге бир сөз менен айтайынбы, туугандар? Түштүктү Ташиевдер тебелеп эле салыптыр. Мындай тебелеп эле салыптыр да, орто катмар, орто жана чакан бизнес дегенди тебелеп эле салыптыр. Бир сөз менен айтканда, эми жерин тарттыргандар, үлүш жерин тарттыргандар, участогун тарттыргандар, фундаментин куюп атканда баардыгын сүрдүп салып, бул жерге больница болот, мектеп болот деп эле ген планы жок жерлерден деле эч кандай сот объектилер курула турган жер эмес. Мындай жерден деле барып баса калып тартып алып, анан ошо менен жерлерин тартып алган фактылар аябай көп экен. Ыйлаган ишкерлер аябай көп экен. Кече эле ишканаларын иштетип атып, бүгүн бир тыйыны жок, мыдыры жок калган ишкерлер мындан көп экен. Кыскасы, абал аянычтуу өтө. Эми мунун баардыгын билбейм, мамлекет кандай тартипке салат, кантип иреттейт, алардын бир мындай мыйзамдуу жолун кантип табат, компенсация, канча компенсация төлөнөт, кимисине төлөнөт, ошон жанагындай беспредел, правовой беспределдер кылгандар, алар кантип жооп беришет. Кыскасы, маселе аябай көп. Анан Ташиевдер эми жалып атты жөн элечи, мындай менчигиндей калчаптыр. Жанагы Токтогул атабыздын бир жакшы сөзү барбы? Мага кече жазып атат. Рыскулбектин арзыматындай болуп үйгү деп жазып атышат. Мен ошол керек болсо, ошол Токтогул Сатылгановдун урпагы болом. Токтогул Сатылгановдун атасы биздин уруубуз сарттар, Адыгиненин сарттар уруусунан. Токтогул Сатылгановдун 5-чи атасы менин 8-чи атам болот. Бир атадан тараганбыз. Анан ошол Токтогул атамдын каны бар менде. Ушул нерсени бечаралардын ыйлап атканын, азап тартып атканын, бизнестерин тартып, тонолуп аткандарын, тигилер манипуляция кылып, коомду бөлүп, жарып, жиктеп, өздөрүнүн саясатын жүргүзүп атканын, анын баарын көрүп туруп, мен мисалы чыдай алган жокмун. Болбосо Ташиевге окшогон душмандардын мага деле кереги жок болчу. Канчалаган каттарды жазып атат. Эртең Ташиевдер сага өчөшүп калса, булар паучына канча кишини душман кылдым, тиги деп. Мейли душман боло берсин. Жолугуп калсам, бетме бет келип калсам айтам. Сен мондай акмакчылыкты кылгансыңар, ошон үчүн мен айткам. Факты деген өжөр нерсе. Урматтуу достор, ошондуктан бирөө жарым айтыш керек. Мен үчүн мынтип атам. Мындай коркпогула деп атам да. Мен дух бергим келип атат адамдарга, журналисттерге дух бергим келип атат. Келгиле тарткыла, баарын ачыкка чыгаргыла. Кимдин эмне былыкчылыгы болсо ошону коомго алып чыгып талкуулаш керек. Андан коркпош керек. Мындай ошон үчүн жарандык коом дейт. Ошон үчүн активист дейт. Ошон үчүн жигердүү жарандар дейт. Жигердүү жарандар барып мындай бир дым жерди, дымды бузуп бериш керек. Чийир салып бериш керек. Ошон үчүн мамлекетте жарандык, атуулдук милдет деген ошол болот. Мен кетем эртең. Кстати, эмнеге келатасың деген анан дагы бир маселе бар. Мен биякта бир жеке өзүмдүн зарыл иштерим бар. Документациялык, архивдеги, майда-чүйдө окууга байланыштуу. Анан ошол боюнча дагы келдим. Анан алардын баарын бүтүрүп алып, анан адамдардын арыз-армандарын угуп алып, Бишкекке барам. Андан нарыгысы Америкага кетем. Анан кийин сен бирөөнүн жугундусуң, ичменсиң, анан тигинчелсиң, милкелсиң дейт. Мен
Кудайга шүгүр, оокат ашым кенен, эч кимге зар кылбасын Кудай, ошол рызкыман ажыратпасын, дайыма эле айтып жүрөм. Анан кээ бирлер көзүн жумуп алып, мен сен тиги Америкада жото алып кыйын болбочу деп, азыр деле моундай эфирлердин астына деле жазышат дейт. Же билбейм, буларга бир мындай окшош тиги фейк фабрикалардан окшош тексттерди жазып таратышабы билбейм. Кыскасы ушундай достор. Анан арыз армандар болсо жекеге жазгыла, номерлериңерди таштагыла, окчулардын баарын угабыз, чыгарчу нерселердин баарын чыгарабыз. Анткени канча тонолгон элдер бар, ачык айта алам, ачык айта албайм дегендер бар. Баардыгыңар ошол фактыларыңарды анан кантип байланышсак болот деп сурабай эле номерлериңерди жазып койгула. Менин мондай тоногон, же болбосо мындай мүлкүмөн ажырагам, мындай жеримен ажырагам деп жазып койгула, мен байланышам. Байланышып, сурап, жолугуп, эртең да ошто болом буюрса, жолугуп, колуман келишинче, убактын жетишинче ушул арыз армандарды угуп, анан кийин коомго алып чыкканга аракет кылабыз. Урматтуу достор, эч бир ошол карапайым мусулманга, адам баласына, мекендешине, жердешине, улутташына зулумдук кылган адам ошол зулумдугунун жазасын тартпай калбаш керек. Керек болсо мындайда зордук кылуунун, эл башкаруунун, коомду баш ийдирүүнүн дагы өзүнүн эрежеси болуш керек. Өткөндө президент Садыр Жапаров айтпады эле, мамлекетти, элди, кыргызды күч менен эмес, акыл менен, баш менен башкарыш керек дейт. Урматтуу достор, ошондуктан адегенде биринчи кезекте биз мындай акылга таянышыбыз керек, разумга таянышыбыз керек, анализ кылышыбыз керек. Анан мен мынтип туруп аябай таң калам да, моногу Токторбаев мырзага, булар жактоочулар аябай көп экен. Ташиев мырзага, Шайырбегине, башкаларга айланайын, силерде мындай Кудай деген сезим жокпу? Силерде мындай адамгерчилик деген сезим жокпу? Айланайын, жаш кезде, бала кезде атам ушунчу эле, апам ушунчу эле деп айтып калышат. Ошолор деле айткандыр де, балам, кой, бирөөнүн акысын жебе, бирөөнүн баса калба, бечараны сыздатпа, жетим жесирди томсортпо, бирөөнү жетим калтырба себепсиз. Анын баарын жообу болот, бумеранг деген нерсе болот, кайтар дүйнө деген нерсе болот деп биздин улуу ойчулдарыбыздан ата-энелерибизге чейин баарыбызга айтат да туурабы, какшайт. Бирөөгө бекеринен жөн жеринен асылба дейт. Мага деле айтат, жөн жеринен асылба деп. Мен күнөөсү жок адамга, апа-пакай адамга барып асылбайм эч качан. Ошол күнөөсү бар, коомго зордук кылган, кордук кылган, мамлекеттин рызкысын жеген, тебелеп тепсеген ошондой адамдарга претензия болсо айтам, пикирим болсо айтам, күрөшүп жүргөм, чабышып жүргөм. Дагы деле ошол нерсени кыла берем. Анан тиги Кудай абайла деп эле жазышат да. Эми Кудай акыры башта бир өлүм дейт. Кудай бир өмүр берет, анан бир өлүм берет. Адам бир эле жолу төрөлөт, анан бир жолу өлөт да. Канча жашайсың, канча өмүр сүрөсүң, ал дагы Кудайдын колунда да. Ошол бекинип жатып, үйүнөн чыкпай, ошол лестницасынан тайгаланып кетип, башын жарып деле өлүп калышы мүмкүн. Ошентип жашаган, коркуп жашаган, анан эптеп өмүр сүргөн, анан курсагым тойсо болду, бала чакамдын кийим бүтүн болсо болду, мага башка эчтекенин кереги жок, мамлекетиң мага десе өрттөнүп кетсин деген позициядан Кудай сактасын. Бул жарандык позиция да эмес, бул адамдык позиция да эмес. Адамдын бул жашоого жашаганда мындай бир айлана тегерекке, өзүмдүн бала чакамма, мен мисалы өзүмдүн бала чакамды курсагым тойгузуп, ошолорду окутуп чокутуп эле анан ошого ыраазы болуп отуруп калыш үчүн жаралган деп эсептебейм да менчи, өзүмдүчү. Ошондой туугандар, философиялык темага өтүп кеттим окшойт. Анан арыз армандар болсо айткыла, жазгыла, сөгүп сагып ашатып тилдеп аткан хейтерлерге дагы рахмат. Силер болбосоңор мен семирбей калмакмын, мен көңүлүм түшүп калмак. Эгер силер мага жазгыбай койсоңор, мен өзүмдү керексиз сезип калмакмын балким. Жазып атканыңарга рахмат, көңүлүмдү көтөрүп атканыңарга рахмат. Жакшы сөз айтып аткандарга да рахмат, жаман сөз айтып аткандарга да рахмат. Анткени бунун баары эл.
Бирөө жакшы сөз айтат, бирөө жаман айтат дегендейчи. Баарын көтөрөбүз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Арыз армандар болсо айткыла, жолугабыз. Маселелерди болсо баардыгын коомго ачыктап алып чыгабыз. Бийликке кайрылабыз, президентке кайрылабыз. Анткени адамдын эмгеги, мээнети деген нерселер кордолбош керек. Адамдын көңүлү, адамдын өмүрү, ден соолугу бул оюнчук эмес. Бул жерде адамдардын тагдыры болуп атат. Ошол нерселердин баардыгын коомго көтөрүп чыгабыз колдон келишинче. Ошондой. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Мен комментарийлерди жылдырып койдум, окуган жокмун, анткени ар кайсы комментарийлерди жазышып адамдар алаксытат. Ошон үчүн мен өзүмдүн оюма эмне келсе ошолорду айтып калайын деп анан мэриянын алдына келдим. Кстати, могу жерде могу флагшток бар экен. Абдан жакшы жасаптыр. Бул жерде мраморларды коюптур. Моундай эмне таштарды коюптур. Мрамор эмес да, бул башкача таш. Таштардын немелерин, түрлөрүн билбейм. Анан кийин көп жаңы курулуп аткандар сары таштарды колдонгондор аябай көп экен. Абдан жакшы үйлөр, имараттар курулуптур. Бирөөлөрдүн ошол Ташиевтердин, Токторбаевдардын сары таш, анан моундай бир граниттерди чыгарган бизнестери бар экен деп угуп калдым. Ошондой бюджеттен төлгөн акчаларды алып өздөрүнүн заводдоруна жумшап, анан ошол мамлекетке ушундай бир курулуштарды жасашкан окшойт. Мунун баарын эми компетенттүү органдар кириштирип, аныктап, басым берер. Токторбаевдин иштери боюнча активдүү тергөө иштери, текшерүү иштери жүрүп атат деп уктум. Ошол пайгамбарыбыз айткан хадис бар. Садыр Жапаров айтпады эле. Илгери түрмөдө камалып турганда сотто процессинде айткан. Кимге канчалык зулумдук кылса, ошончолук жообун кайтарганга ошол адамдын акысы бар. Бирок андан ашык да эмес, кем да эмес. Дегендей, ким эмне кылса, эмне жамандык кылса, эмне зулумдук кылса, ошол зулумдук үчүн жооп бериш керек. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Дагы көп темаларды көтөрөбүз. Дагы көп эфирлерди кылабыз. Дагы көп материалдар келип атат, аларды четинен чыгарабыз. Силер болсо материалдар болсо жөнөткүлө. Корккондор личкага жазгыла, коркпогондор да личкага жазгыла, телефонуңарды бергиле, байланышабыз дегенде. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн.